Кийин суроо бере тургандар барбы, колуңарды көтөргүлө. Негизи кошулгандардын баардыгынын микрофондорун жактым. Микрофонду баскыла дагы сурооңузду берсеңиздер болот. Бека дейт, Ассалому алейкум. Валейкум салам. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат, өзүңүз. Жакшы. Мен регистрация жасайын дегем. Анан мен аялым официально иштейт. Ошого мен 9 айлык продлениянын через госуслугага жөнөттүк да бүгүнчө. Мен аялымын трудовой договору менен мен да жөнөтүп койдум. Ошондой кылса болот экен деп. ЗАГС бар эле. ЗАГСты дагы сканировать этти. Анан ошону продленияга жөнөтүп койдук. Ошол мага ответ келеби, кандай болот? Ошону билейин дедим эле. Силердин аялыңар жарандыгы российскийби? Жок, российский эмес. Официальный иштейт, менде трудовой договор жок болчу да. Жок. Сиз Силер өзүңүз. жанагы негизи жаңы закон чыкканда ошону туура эмес трактовать этип алып атат да көпчүлүк жарандарчы. То есть семьяда бүйөөсү же аялынын трудовой договору болсо, ошонун негизинде бүйөөсү же аялы регистрацияны продление кылса болот деген жаңылыктар болуп кетиптир, бирок ал туура эмес. Ал абсолютно туура эмес. Эгерде сиздин аялыңыз гражданин Российской Федерации болсо, силер ошо негизинде последний семьи деп силерди продление кылса болот. Бирок эч качан силердин аялыңар иностранный жаран болсо, сиз да иностранный жаран болсоңор, силердин трудовой договоруңар отдельный болуш керек. Силер аялыңардын трудовой договору менен эч качан продление кыла албайсыздар. Ал туура эмес. Ошондо Силердин трудовой договоруңар отдельно өзүңөрдүкү болуш керек. Ошондо меники отказ болуп келеби ошондо эми? Конечно, отказ болуп келет. А силерге ким айтты ошентсе болот деп? Негизи көп угуп атам да ушу законду туура эмес трактовать этип койгондор болгон экен. Мен да уктум, бирок ал туура эмес. Ал туура эмес. Эгерде аялыңардын ВНЖсы болсо, же аялыңар Россия жарандыгы болсо, силер можно сделать продление. Но никак аялыңар гражданка Кыргызстана болсо, жана ошондой эле трудовой договор менен сиз регистрацияңар продление кыла албайсыз. Силердин регистрацияңарга продление кылыш үчүн өзүңөрдүн трудовой договоруңар болуш керек, официалдуу түрдө. Рахмат чоң. Анда мен отказ болгонун келип, анан башка трудовой договор жасап, сыноога жөнөтүшүм керек экен ошондо, э? Обязательно. Сейчас вы пропустите свой срок, а потом вдворение вдруг получите. Поэтому давайте срочно сделайте трудовой контракт. Жумушуңардан сурагыла, пусть вас оформляют официально. Мен негизи таксиде иштейм, таксиде бизге берилбейт трудовой договор, ошол проблема болуп келет, көптөн бери элечи. Ну, трудовой договор проблема болсо, хотя бы договор услуги жазатып туруп, самозанятый ачтырып койгула. Аз таксисттерде аябай текшерүүлөр көп болуп атат. Мага 2-3 күн аралыгында жалаң таксисттер чалды. Именно таксисттерди токтотуп, ГАИ кызматкерлери регистрацияларын текшерип, көптөгөн жарандарыбызга уголовный иш козголду, подделка регистрации деген статья менен. Жана ошондой эле көптөгөн жарандарыбыз сот аркылуу выдворение болуп жатышат. Именно таксисттер. Эч кандай трудовой контракттары жок, эч кандай налог төлөшпөйт деген статьялар коюлуп жатат. Сразу эле ГАИ кызматкерлери отделенияларга апарып атат. И бүгүн эле мага где-то 6 жараныбыз чалды. Ошо 6-нун 4-өсү Сахарова аркылуу депортация болушту, калгандары самостоятельный. То есть мага эми чалып, ушул информацияны айткандар негизи көп звонок болуп кетет. Мен успевать этпей калам да ар бир звонокко жооп бергенге. А так аябай көп болуп атат. Действительно көп болуп атат. Бизде бул эмне кылсын бул бека? Кандай десем, азыр буга трудовой договор керек экен, чтобы продлить регистрацию, я так понимаю, да? Мен түшүнүп жатам, таксисттерге өтө оор болуп атат. Регистрация кыла албайт, продление трудовой договору жок, же кыла албайт. Сатып алган регистрациясы базада канча күн болот дагы чыгып кетет. Анан даже ошо азыр трудовой договорлорду да текшерип атат. Трудовой договор подделка болсо, ошого дагы уголовный иш козгоп жатышат. Ошондуктан урматтуу мекенжи
обязательно официально жумушка киргенге аракет кылгыла, хотя бы саатыңар азыраак болсо деле, или хозяин квартира менен сүйлөшүп туруп, как принимающая сторона кылдырып, ошо хозяин менен гражданско правовой договор түзүп, ошону уведомление жөнөттүрүп, мындайча айтканда өзүңөрдүн легалдашууңарга аракет кылгыла, потому что бизге эч ким жардам бербейт экен. Государство жардам бербейт экен. Мына канчалаган Россия закондорду чыгарып атат, бирок ошол законду аткарайын десең канчалаган оорчулуктар бар да. Мындай госуслуги регистрация вроде бы жаза койду, вроде бы оңой да, закон тилинде айтып келгендечи, а на самом деле практически это вообще даже нереально болуп кетип атат да, коюлбай жатат регистрация. Биз деле сайрап айтып атабыз, ой укмуштан өзүңөр регистрация коесуңар, анан мынтесиңер, анан жакшы болуп кетет. Бирок ал нерсе болбой жатпайбы? Мына бул жакта закондор ушундай жазылган, что биз вынуждены ушул законду бузганга. Ушундай нерсе болуп атпайбы, понимаете? Вынуждены, то есть вынуждены где-то реально покупать эту регистрацию. Мына фальшивый регистрация деп канчалаган жарандарыбыз азыркы тапта именно кылмыш иши козголуп, көптөгөн жарандарыбыз бессрочный запрет алып жатат. Бессрочный, өмүр бою аны Минюс тараптан коет. Аны эч ким чече албайт. Аны эч ким чыгара албайт ал запреттен. Көптөгөн жарандарыбыз ушундай болуп. Аны билбейбиз эмне. Азыр мен дагы ошол 327/5 менен мен дагы уже 3 ай болуп калды да. Кече жакында сот бүттү, граница чыгып келип, жаңыдан регистрация жасадым, мен продление кылышым керек. Анан сот бүткөндөн кийин мага 20 миң штраф жазып берип койду да. Ошону мен канча күн ичинде төлөшүм керек? 20 миң жазып берип койду да магачы. Аябай көп штраф жазып калыптыр. Мурун 7 миң эле штраф жазчу. 327 часть 5 менен козголот көбүнчө. Особый порядок менен карайт. Камалбайсыңар, штраф жазылат действительно. Бирок именно кылмыш иши козголгон бул адамга деген пятно өмүр бою калат да. То есть силердин базаңарда. Жакшы жумуштарга кире албайсыңар. Постоянно ал базада чыгып кала берет уголовный ишиңер. Кийин бека ушул уголовный иштин негизинде силерге запрет коюлат Россияга. Ошону унутпаңыз. Пока есть возможность, азыр кичине иштегенге аракет кылгыла. Анан аба мен дальше эртең мен регистрациям уже отказной келет. Жанагы акчага жасаган трудовой договордон мен ошон акчага жасатып, ошол трудовой договор дагы госуслугадан жөнөттүрсө, мен регистрациям чыгып кетпейби базадан? Анан жолдо продление кылгандан кийин уже 9 айга продление кылгандан сен кайсынын негизинде продление кылдың? Трудовой договорун көрсөтөт. Мен ал трудовой договорду үйгө коюп койсом, жанымда сасабой жок. Мен бул жакта пока подработка кылып иштеп жүрөм десем кандай болот ошол? Эме кылсаңар болот. Таксопарк бар да силердечи, ар бир. Ооба, таксопарк бар. Таксопарк негизинде иштейсиңер. Ошо таксопарк силерге договор услуги түзүп берсе жакшы болмок. На пассажирские, то есть пассажирларды пункт А, пункт Бга жеткиргенге укугу бар деген, мындайча айтканда, ошо договор услуг деп коет да, на перевозку пассажиров. Ошондой договор түзүп бере турган болсо, силер самозанятый ачып койсоңор, налогуңарды төлөп турсаңар, эгерде сизди полиция токтотуп же ГАИ токтотсо, силер ошо договор услугини көргөзүп, мой налогду көргөзүп, мына мен налог төлөйм, мынакей мен элдерди перевозка кылганга толук акым бар деп ошо договорду көргөзсөңөр деле силерге плюс болот да. Потому что колуңарда кагаз бар болсо, это всегда в вашу пользу. А жөн эле совестно айтсаңар, это не в вашу пользу. Всегда должно быть документально. Россия любит документы дегендей. Колуңарда ошол документ болсо, көргөзөсүңөр. Мына я имею право перевозить пассажиров. Я деп көргөзөсүңөр. Самозанятый болуп туруп, ал жактан налог төккөндүн дагы чегин көрсөтүп койсок, ошол дагы бизге плюс болот экен ошондо. Конечно, конечно. Силер самозанятый, күнүнкүсүн күнүгө канча акча тапсаңар, 4% налог төлөйсүңөр. 4%. Это же удобно.
Кийинки суроо барбы? Бека бүттү окшойт да, жеткиликтүү болду суроо. Жок. Талант сурооңузду бериңиз. Салам алейкум, кандайсыңар? Жакшы рахмат. Менде рейс тапшырганымда бир 15 күн ашып кетти уже бүгүнчү. Келбей атам, ошого хозяйка менен эртең среда күнү барабыз дегенде, ошо среда күнгө барганга даярданып атабыз. Бирок менде буга чейин 5000 штрафтан бир 4 жолу алганмын да. Анан ошого эртең баргандайым сизга. МВДга киребиз да. МВДга киргенде ошол эмени 4 эмени текшерип, мени удайын кылып салбайбы? Талант, эгерде силердин 4 штрафыңар бар болсо, именно по линии миграционного закона силерге автоматтык түрдө запрет коюлат 5 жылга. Эгерде силердин азыр уже запретиңер бар болсо, силерди ошол жактан сотрудник полиции обязан сотко апарып туруп через суд анан Сахаров аркылуу выдворение кылганга обязан. Анда мен айка барбашым керек экен да өзүм, а? Силер качан алдыңар ушул 4 штрафты? И кайсыл эме статья менен алдыңар? Мага протоколду көрсөтсөң, мен карап көрөйүн. 3-18 канча менен да, короче, видеону карап алганбыз да, квартирадан 3 жолу. Анан бирөөнү эмеден, ГАИден алгам. Аябай жаман. Жанагы 18.8 деген штраф бул грубое нарушение миграционного права деп трактоваться этилет дагы. Бул нормативке 5 жылдык запрет коюлат. Муну силер деген ошо изначально протокол түзүлүп атканда, ошол протоколду аспорт эткенге аракет кылышыңар керек. Канча акча кетсе дагы, канча күчүңөр кетсе дагы, ошол протоколду жокко чыгарганга аракет кылыш керек. Тастыкташыңар керек. Мен бул квартирага конокко келдим. Есть закон бар. Мындайча айтканда, передвиженияга мындай свободное передвижение деп коет. То есть мы вольны выбирать свое место пребывания, проживания депчи. Есть конвенция. Ошонун негизинде просто биздики көпчүлүгү айтабыз да, бул муну деген аспорт этиш керек десем, ладно, 5000 рубль төлөп коем, эчтеке болбойт. Бирок ушунун последствиясы начардан, силердики уже 3 ошондой штрафыңар бар экен. Бул уже силерге 5 жылдык запрет автоматтык түрдө МВД тараптан коюлат. МВД өзлөрү коюп иштейт. Силер даже билбей деле калышыңар мүмкүн. Может, вы уже в запрете, поэтому силердин регистрацияңар чыкпай жатат. Ошондо мен азыр эмне кылышым керек экен, бунун эмеге кармалбаш үчүнчү? Башка варианттар барбы бир тең албаш үчүн? Удовлетворение албаш үчүн? Мындайда закон работает здесь сейчас, то есть закон обратной силы не имеет. Силер ошол моментте ушул штрафтарыңарды алганда сразу аспорт этишиңер керек эле. Эми уже поздно талант. Теперь только силердин запретиңер же выдворение боло турган болсоңор, же кандайдыр бир МВД автоматтык түрдө запрет кое турган болсо, только через суд можно оспорить. Бирок силердин именно нормативти аспорт этиш үчүн связь с Россией керек. Связь это какая родственная. То есть родителериңер РФ болуш керек, аялыңар же балдарыңар РФ болуш керек. Башка норматив менен именно ушул грубый нарушение кылды деген боюнча сот аркылуу жеңип чыгыш вообще равна к нулю, 0. Вообще кыйын бул статьяны жеңишчи. 11-чи часть менен коюлат силерге. Первый пункт 27-чи статья коюлат да. Грубое нарушение. Жана ошондой эле бул статья трактуется посягательство на безопасность Российской Федерации. Көптөгөн жарандарыбыз жана пьяный болду деп штрафтарды жаздырып кое берет да, отделденчи. Эчтеке таппай калса пьяный деген протоколду толтуруп коюшат. Биздикилер колго коет агачы. Ладно, 500 рубль эчтеке болот төлөп таштайм деп. Бирок кийин ошол 500 рубль 5 жылдык запретке коюлат да. Каждый протокол, силерге протокол түзүлдүбү, все, вы должны ошол протоколду требовать. Экинчи экземплярын силерге бериш керек.
ошону апарып туруп вы должны оспорить через суд. Я не согласен депчи. А силер уже согласен кылып кол коесуңар. Мына мен бүгүн барып как раз Савеловский сотко барып ознакомление материалов кылдым. Биздин бир студентти депортация кылып таштаган да. Бирок ал студент официально окуйт, регистрациясы болгон, бирок эмнегедир депортация кылып таштаган. Ал даже депортация эмне экенин билген эмес, ал жүзө берген да. Соттон кагаз алдым депчи. Бирок анан кийин регистрация кылган кезде уже колду койбой алган, учебасынан айткан, давай сен кет, сен депортация болуп турсуң. Бүгүн Савеловский сотко барып протоколдорун алсам, бүт баарына согласен деп кол коюп бериптир. Баардык жакка. То есть биз протоколду эмне үчүн алабыз? Да, вот биз соттун чечимин же болбосо отдел полицияны, например, силердин укугуңарды коргош үчүн биз протоколдорду көргөндү барабыз. Не деп жазыптыр депчи. Баарыңар тең жашына калып колуңарды коюп бересиңер. Мен согласен ушу протокол менен. Да, я нарушитель депчи. Да, я нарушитель. Да, бир байкенин протоколун жиберсем керек. Меня взяли тепленьким, когда я начинал только нарушать деп деген нерсе кол койдуруп алыптыр полицейский депчи. Анан Гүлиза да бир суроо да. Сөзүңүздү бөлөйүн да, эми бул 3 жыл алып атпайбы, 3 жылдын ичинде штрафчы. Ушул өчөбү да кийинчерээк же ушул өмүр бою калабы бул? 5 жылдан кийин, 5 жылга запрет коюлат силердики. 5 жылдан кийин кайра Россияга киргенге болот. Бирок аспорт этиш үчүн айтпайм, бул только через суд. Анан всегда мен протокол жөнүндө айтып кетейин. Протоколго кол кой дегенде каршымын деп жазып койгула кыргызча. Каршымын. То есть кол коюп аткан жака эле, строкага эле мен колум ушундай деп эле каршымын деп жазып койгочу. Ошол нерсени, ошол каршымын деп жазганыңарды биз сот аркылуу жокко чыгарып беребиз. Силер жакшынакай кылып колуңарды коюп бересиңер. Мен согласенмин деп. Макулмун ушул нерсеге депчи. А потом уже кийин уже эметесиңер, өкүнөсүңөр да. Поэтому всегда протокол кол кой дегенде каршымын деп жазып койгула. Ак кагазга кол койдурушат кээ бирлер. Ак кагаз деп жазып койгула. Каршымын, түшүнгөн жокмун деп жазып койгула. Надо будет. Соттон ошол нерсени переводчик чакыртып туруп, это ваши конституционные права, переводчик боюнча. Переводчик чакыртып туруп котортобуз. Вот он, что он написал. Он написал, что он не согласен. Ваша честь деп көргөзүп, ошону тастыктап, котортуруп туруп анан протоколду жокко чыгарса болот. А силер баарыңар тең жакшынакай кылып, бирок ошол нерсени да, протоколду да сүрөткө тартып алыш керек, хотя бы, или экземплярын сураш керек. Сураганга акыңар бар. Мен не согласен, я буду жаловаться. То есть кичине смелыйраак болушуңар керек да. Негизи көптөгөн мекендештер смелый эмес, коркуп кетет. Полиция тигинтип мынтип коем десе коркуп калышат. Надо быть смелым. Силердин праваңарда билишме керек. Силердин да укугуңар бар. Силер биякта жүрөсүңөр, налог төлөйсүңөр Россиянын. Кыргызстандан төлөбөгөн налогду ушул жактан төлөйбүз, чынын айтканда. Вот честно, Кыргызстандан бир налог эмне экенин билбегендер бар Кыргызстанда. Ал эмне дейт налог, эмне дейт? Көптөгөн жарандарыбыз бар. Налог ал эмне дейт да? Көтөрүлдү деп тагынып жүрүшөт азыр. Көтөрүлдү налогду тиги бу деп ыз чыгарышат азыр. ККМ албайбыз деп дагы жүрүшөт. Россиядан канчалаган налог төлөп атабыз? Карагылачы, мына регистрацияга канча төлөп берип атабыз? Эптеп легалдашалы деп тиги налогун деле, бул налогун деле готовы платить. Вот, поэтому это же ваши права. Мен налог төлөп атам, мен Россиянын законун соблюдаю деп кичине өзүңөр дагы защита кылганга аракет кылышыңар керек. Түшүндүм, чоң рахмат сизге. Так, мекендештер, 8 минут убактыбыз калды. Акыркы суроону берип койсоңуздар, кимде суроо бар? Сейитбек тең кошулуптур, мүмкүн бардыр. Суроосу просто Элька, сурооңузду айтып бериңиз. Саламатсызбы, кандайсыздар? Рахмат, жакшы. Эже, мен регистрация жөнүндө сурайын дедим эле. Ар 3 айда регистрация кылып турса боло береби деп. Негизи жакшы суроо бердиңер. Бул суроого көптөгөн мекендештерибиз азыркы тапта туура эмес, ушул 3 ай сайын регистрация кылып атышат да. Бул туура эмес.
3 ай сайын регистрация кылып жөн эле регистрация кылып жүрө турган болсоңор, запрет на въезд аласыңар. 90/180 деген норматив бар Россияда. Силер Россияга работа деп келдиңерби? Работа деп чыгып келдиңер. Цель въезда. Ар бир нерсенин цели бар да, любой адамдынчы. Анан силер Россияга бир цель менен келесиңер да. Иштейм, эс алам, окуйм деп. Цель въезда работа деп келгенден кийин, работа деп чыгып бир ай аралыгында силер жумушка киришиңер керек. Анан 3 ай өткөндөн кийин эгерде силер жумушка кирбей калсаңар, 3 ай аралыгында силер жумушка кирбесеңер и дополнительно кайра регистрация кыла турган болсоңор, силер автоматтык түрдө запретке коюласыңар. 90/180 деген законго илинесиңер дагы, запрет 3 жылга коюлат. Мына азыркы тапта, эми силер билбейсиңер да, азыр көптөгөн мекендештерибиз, ой мен 3 ай сайын регистрация кылып жүрөм, эчтеке болгон жок, жакшынакай жүрөм деп айткандарды эле угасыңар да. Мага азыркы тапта Казакстандан кире албай калган мекендештер чыгат да. Анан биз базасын заказ кылып караганда, там 90/180 деген закондун негизинде запретке кирди деген статьяларды көрүп атабыз да. Последнее время где-то 30дай кишинин мен базасын текшердим. Ошол 30дай кишиники тең окшош 90/180. Силер 3 ай Россияда без работы жүрө турган болсоңор, 3 айга Кыргызстанга кетишиңер керек. 90/180. Поняли, да? А силер 3 ай жумушу жок, официально трудовой договору жок жүрө турган болсоңор, анан кайра дагы 3 айга продление кыла турган болсоңор, силер уже запретке киресиңер. Мен азыр Гүлиз азыр мен 2 жолу уже 3 айлык жасаттым да, уже 3-сүндө уже 9 айлыкка жасатсам эч нерсе болбойбу, же уже запретке кирип калдымбы мен? Эми мындай да, база кантип иштейт, мен билбейм. Кээ бирлер жазатып эле атам, жакшынакай эле жүрөм, каяктагыны айтып атасың дегендер бар. Бирок бул закон. Понимаете? Закон силердин базаңарда обновление болгондо, кирди чыкты кылып Кыргызстанга кетесиңерби же Казакстанга кетесиңерби, база обновление болгондо силердин базаңар кыпкызыл болуп күйүп калат сотруднике. Силер аны көрбөйсүңөр, сотрудник көрөт. Ошол кыпкызыл болуп күйүп калганын көрөт дагы, и тиякта жазылуу болот. Нарушила 90/180 дегенди. И ошол база, ошол силердин базаңарды бир кнопка менен басат. И все, силер автоматтык түрдө запретке киресиңер. Эми кээ сотрудниктер может баспайт, я не знаю. Кээ бирлер кирбейт, действительно, кому-то везет, мен аны айта албайм. Көбүнчө Кудай сактады деп коебуз го биз кыргыздар. Кудай сактады, мен Кудай сактап жүрөм деп. Бирок негизи айта кетчү нерсе, бул закон. 90/180 деген бул закон. Мына азыр бүгүн биреже ыйлап атат. Мен Кыргызстанга кетим эле кире албай калдым деп. Базасын карасам 3 жылдык запретке коюп салыптыр. Бир эмесе 2 Царицынанын 2 отделы тең коюптур. Именно ошол эже 90/180 деген законго кириптир. Мен силерге, если хотите, көргөзөм аны деле. Просто негизи айта кетчү нерсе, бул закон. Муну бузбаш, бул силердин укугуңар, силердин оюңар. Кудай сактасын деп жүрө бергендер деле толтура. Бирок негизи айта кетчү нерсе, бул туура эмес. 3 ай сайын регистрация кылган, 3 ай сайын границага кирип чыккан, бул туура эмес. Еще как айта кетейин. Бул абсолютно категорически туура эмес. Законго дал келбейт. Рахмат эже. Силерге ийгилик. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин эфирибиз аяктап калды. Биринчиден албетте Гүлзакмат Саева ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай убактысын бөлүп, бизге суроолорубузга жооп бергени үчүн. Ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы ийгиликтерди багынтыра бериңиз. Ошондой эле биздин подписчиктерге, биздин түз эфирде катышып берген ар бир мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Миглайф каналы өзүнүн услугаларын, өзүнүн мындай кандай десем, жаңы проекттерин кеңейтмекчи алдыда. Ушул каналды башкаларга кеңеш бериңиздер. Баарыбыз чогулалы ушул жерде. Жана бири-бирибизге жардам берели. Рахмат. Мейлиңиздер, рахматыңызды.